Жана саат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Аламды жаратқан Аллаға мақтаулар, пайғамбарға дуа саламдардан кейін пайғамбарымыз айтты: "Ла яхиллу ли муслимин ан юраввиа муслиман." Мұсылман мұсылманды қорқытусы адал емес, арам дейді. Біреуді қорқытпа, үркітпе. Ман ашара иля ахихи би хадидатин. Bir мұсылман ата енесі бір болған, өзінің бір туғанына бір темірмен ишарат қылып қойса. Ал қылыш же болбосам пистолет, же автомат емес. Жөнөкөй темирмен ишарат кылсаң, ошо темириңди алмайынча, темир кезеген адамга периштелердин алат айтат дейт. Ошону кайра алмайынча. Мусулмандар, урматтуу мусулман бир туган, динде мажбурлоо жок. Аллах Куранда пайгамбарга айтып: "Афа анта тукрихин нас хатта якуну муъминин." Аларды имандуу болсун сен мажбур кыласыңбы дейт. Мажбур кылуу сенин милдетиң эмес дейт. Ла икраха фид-дин. Динде бирөөдү мажбурлоо жок. Өзү ынанып, өзүнүн ички дүнүйөсү эме болгондон кийин гана динди кабыл алыш керек. Урматтуу мусулман бир туган, ислам динибиз күнөөкөр эмес, күнөөсүз. Инсандардын канын төгүүдү арам кылат. Балким инсанды эмес, урматтуу мусулман бир туган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам суусап калган итке суу берген үчүн бейишке киргенди айтат. Мышыка эч нерсе бербестен камап коюп өлтүргөн аялдын дозокко түшөрүн айтат. Awwal ma yuqda baynan nas yawm al-qiyamah fi ad-dima. Кыяматта намаздан суралат экен, бирок адамдардын арасында сурала турган өкүм чыгаруу эң биринчи кан жөнүндө суралат экен. Паланчынын канын эмнеге төктүң? Баланчынын жанын эмнеге алдың деп. Урматтуу мусулман бир туган, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кыяматта айтат: "Я'тил мактул яумал кыяма." Өлгөн адам кыяматта катил өлтүргөн адамдын мойнунан асылып келет дейт. Мойнунан жетилеп, кайсы жерге ок тийип же курал тийип, ошол жеринен кан агып, Аллахтын асына келет дейт өлгөн адам. "Я Рабб, ey Rabbim sal minhu, сурачы мындан лима каталани, эмне үчүн мени өлтүрдү" деп. "Ey Rabbim, мындан сурагын, мени эмне үчүн өлтүрдү" деп кыяматта келет. Бул дүнүйөдөгү кээде адилеттүүлүктөн, соттон, башкадан кутулууң мүмкүн, бирок Аллах Тааланын асында барып эсеп берүү бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Айнани ла табассухуман нар." Эки көз бар, ал эки көздү дозок кармабайт дейт. "Айнун бакат мин хашиятиллах." Бир көз Аллахтын азабынан коркуп, рахматынан үмүт кылып кылган күнөөлөрүн эстеп, ыйлап, "Аллахым мени кечиргин" деп ыйлаган көздөр. "Ва айнун батат тахрусу фи сабилиллах." Мекенин коргоп, динин коргоп, элин коргоп уктабай чыккан. Аллах берген жанды Алладан башка эч ким алууга укугу жок. Аллах Тааланын асында жазасын алат. Ошондон мен бекерге жанагы ла'аналлах, Аллах Тааланын наалаты болсун, "Ман ава мухдисан", ким кылмышкерди жашырса деген. Кылмышкер өз жазасын алыш керек. Ахиретте да, бул дүйнөдө да. Урматтуу мусулман бир туган, биз мусулмандар кайсы жерде биринчи жолуккан кезде "Ассаламу алейкум", сиздерге тынчтыкты каалайбыз дейбиз. 5 вак намазды окуган кезде "Ассаламу алейкум ва рахматуллах", Аллахтын тынчтыгы, рахматы болсун деп намаздан чыкабыз. Ташаххуд, аттахиятта отурганда "Ассаламу алейна", Аллахтын тынчтыгы бизге болсун, "Ва аля ибадиллахи салихин", бардык салих бенделерге тынчтык болсун дейбиз. Ошондон урматтуу мусулман бир туган, биз динге чакырган кезде мекенди сүйүүгө, улууду урмат кылууга, кичүүдү зат кылууга, колуңдан тилиңден башкалар жаманды көрбөгөндүккө, бирөөдүн акын жебеген, кошуна менен жакшылык болгон, бир гана ушул нерсеге чакырабыз. Ошондон исламдан чочулаштын кереги жок. Кайра бир нерсе кайталайм, урматтуу мусулман бир туган, дайыма эсибизде болсун. Биз бүгүн өнүгөбүз десек, өнөбүз десек, өсөбүз десек, ынтымак бололу десек, биз исламга муктажбыз. Исламсыз биз эч ийгиликке жетпейбиз. Бирок ислам да бир нерсеге муктаж. Ислам эмнеге муктаж? Исламды турмушта жашаган адамдарга муктаж. Исламды тамсил кылып, ислам менен жашап, ислам менен мамиле кылган мусулман акыйкы мусулмандарга муктаж болуп калды эле. Урматтуу мусулман бир туганым, динибиз бир гана, тилибизде болбосун. Жүрүш турушубуз, мамилебизде мусулман болор. Амин.